болгон сезимдеримди сөз менен жеткире албасам да, бул катта мен өзүмдүн сизге болгон аруу сезимдеримди билдирип, жана сизге ыраазычылык билдирмекчимин. Эне бул сени башкалардан 9 айга көп билген, жалгыз гана адам демекчимин. Биринчи эле иретте сиз мени 9 ай көтөрүп, андан соң жарык үйгө алып келип, мени айлана чөйрө менен тааныштырганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиз мени ушуга чейин бүт жан дүйнөңүз менен жакшы көрдүңүз. Баштаган иштеримдин баарын колдоп келе жатасыз. Мени биринчи жолду алдагы алтын колдоруңуз менен мектепке алып барганыңыз да эсиме кетпейт. Сиз ошондо мага "Сен эми чоң кыз болдуң" дегениңизди билем. Бул сөзүңүздү жакшы түшүнбөсөм да, "Сен эми чоңсуң" дегениңиз мага башкача угулду. Ошол күнү менин туулган күнүм болсо да, мектепке кызыгуу менен баргам. Мектепте колумдан бекет кармап турдуңуз. Мен аябай коркуп турганымды сездиңиз окшойт. Балким ошондо сиз жаныңызда болбогонумда жоголуп же таптакыр ыйлап жибермекмин. Апа, жаным апа, сен өзүң аянбастан мага мээрим төгөсүң. Кокус менен күчөп калса жөтөлүм, кайгы муңдун тереңине чөгөсүң демекчи, сиз мен оорусам карап, ыйласам кошо ыйлап, күлсөм кошо күлүп келе жатасыз. Ал эле эмес, сиз мени бала кезимден бери каталарымды оңдоп, акыйкаттыкка, аракетчилдикке, эмгекчилдикке жана жоопкерчиликтүү болууга үндөп, үйрөтүп келе жатасыз. Сиздин артыңыздан мен боорукелдик, чынчылдык, чыдамкайлык эмне экенин билдим. Апа, эне, апанын жүзү мээриптүүлүк менен кароо ибадат дегендей, сиз мен чогойгондо өз алдынча тыкан, чечкиндүү болушумду каалап, жана мен ушундай болуп чоңойсом да, менин эң жакын адамым, колдоочум сиз болуп каласыз. Андан да муну унутпаңыз, менин баардык жетишкендиктерим сиз үчүн, апаке. Кээ бирде мен сиз аябай уккуңуз келген сөздөрдү айта албаганым үчүн кечирим сурайм. Жана мен сизди билип же билбей таарынтып алганым үчүн абдан уялам. Ошентсе да, менин эң чоң коркунучум сизди жоготуу. Азыр мен 12 жаштамын. Ушуга чейин мен эч нерседен кем кылбай, мээримиңизди аябай төккөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат, апа. Бейиш эненин таман астында демекчи, урматтуу менин бейишим, колдоочум, менин биринчи мугалимим, мен жөн гана, мен бар үчүн мени жакшы көргөн адамдардын бири. Менин байлыгым, менин бардыгым, менин апам, сизге сүйүүңүз, жашоо тартуулаганыңыз, колдогонуңуз жана башкага чексиз ыраазычылык билдирем.